Ошону айтып атпаймынбы? Эл нааразы, ишкана нааразы, коллектив нааразы. Бу энең искендер эмнеге кармап отурат мен билбейм. Өзү кыйратып иштебеген болсо, мурда менен мурун иштеп, ошол жерде премияларды жеп койгон болсо, аны баары айтып атса, анан эми билбейм, анан эмнеге кармап отурушат. Бул эми азыр открытый эле мактанып жүрөт экен. Мен 5.000 доллар берип туруп мэриядан баары сатып алганмын деген сөздөр деле бар да. Бул конкурстан мен ушуну сатып алдым, мени эч ким ала албайт иштен деп ачыктан ачык жүрөт. Анан эми жебина кыйратып иштей берсе, биз кылган просто мага обидно болуп атканы, биз ошончо манасаттан ошончо кылып жакшы кылып койгонду баары өлтүрүп атат да. Могу сүрөттөгү очкидеги байкенин жанында отурган, сол жагында отурган калпакчан киши боюнча кол алдында иштеген мамлекет кызматкерлери даттанып, бул киши номер 4 Манас ата муниципалдык аймактык башкармалыгынын башчысы болуп иштеткен Чолпонбаев Жанбек Токоевич экен, толук аты жөнү. 2021 жылдын 26 октябрында конкурс менен келген кызматка дейт. Бул киши, бул эже айтып атат. Кыскасын айтканда бизге сабатсыз жетекчинин кереги жок. Биринчиден, экинчиден убагында бул иштеп жүргөндө судимысың барбы жокпу, андай мындай деген кагаздарды алдырат эле. Көрсө мунун өзүнүн мындай тяжелый немедеги судимыйсы бар экен. 101 статья тяжкие телесные повреждения адамдын денесине оор залалга келтирүү беренеси менен 101 берене бул эми адам өлтүрүү беренеден кийинки эле уголовный экен, оор берене экен. Ошол 101 берене менен соттолгон дейт бул кылмышкер дейт. Экинчиси диплому күмөн туудурат дейт. Билимсиз, сабатсыз, диплому дагы фальшивый деген маалыматтар бар деп атат. Ушул кишини жок кылып бергиле деп тиги Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Ташиевке мондай арыз жазып берди. Кудай буйрса Бишкекке жеткиребиз. Ушул киши боюнча видеону толук көрүп өзүңүздөр баа берсеңиздер болот. Бизге таза эл үчүн иштеген кылмышкер эмес, билимдүү башчылар келип иштесин деген кол алдындагы мамлекет кызматкерлеринин талабы ушундай болуп атат. Мен ушул боюнча азыр кызмат кылып жүрөм. Ана бул судимыйсы бар адам кантип бул немени башкарат? Бизге ушу мындай башкара турган бир башка жетекчи керек. Ушуну канча жолу мэрияга бардык, барбаган жерибиз калган жок. Прокуратурага жаздык, жоона канаттанган жокпуз биз. Бизге нормальный жооп бере албай атат. Президентке жаздык, мынакей азыр сага көрсөттүк. Ушуну мына азыр алып барабыз деп атканда ушу эми сага кайрылышка туура келди, жардам бересиң деген ойдобуз. Болбосо өзүбүз деле алып барабыз деп уже камданып атканбыз. Бизге мындай жетекчинин кереги жок. Биздин сөзүбүз, үнүбүз угулбай атат. Түшүндүм сизди. Азыр анда тиги мэрияга барам. Азыр телефон аркылуу сүйлөшкөн байкегечи. Анан эмне үчүн соттолгон, судимоси бар, сабатсыз деп атасыздар. Мүмкүн бунун эмеси дагы жок чыгар. Диплому да жок. Диплом фальшивый деп атышат билгендер. Мамлекеттик деңгээлде ичкиликтен көзөмөлүнө алынып, каралып, текшериш керек эле. Эмне үчүн сиздер мындай канааттандырарлык жоопту бербей келатат? Буну азыр барып биз тактайбыз. Анан буну Садыр Жапаров Нуркожоевичке жана Камчыбек Ташиев Кыдыршевичке жеткирип, Кудай кааласа, мыйзам чегинде толук маселени чечтиргенге бар күчүмдү жумшап берем. Баары жакшы болот. Сүйлөштүк, Азыр ошол жака барабыз иншалла. Камчыбек сизби, байке? Мен Сиз мэрияда вице-мэрсизби же аппараттан ким? Аппарат жетекчи. Мен бул жакта неме деген бар экен десеңиз, номер 4 Манас ата муниципалдык аймактын башкармалыгынын башчысы Чолпонбаев Жанбек Токоевич деген кишинин үстүнөн бул жакта мамлекет кызматкерлерден даттануулар болуп атат десеңиз. кайсыл жакта? Тиги неме Манас ата 2 квартальныйлардын жамаатынын атынан прокуратурага арыз жазыптыр, тиги мэрияга арыз жазыптыр.
Булардын даттанганы кыскасы ушундай бир мыйзамсыз иштер жасап атыптыр да. Жолдоп койгула бизге арызды, биз карайбыз. Силерге жазып турго, силерге арызды жазып, көп болуп турго. Эмне үчүн чара көрбөйсүңөр? Атыңыз ким сиздин? Атым Бауыржан. Анда сиз келиңиз приемга. Мен ошо арыздарды көтөрөйүн. Жооптор кандай кеткен болсо сизге көрсөтөм. Сиз азыр барып, мен азыр барсам интервью бере аласыз да ушул боюнча? Мен кимдердин атынан арыз түшкөн ошолорду баарын тактайын, жалпы бөлүмдөн. Анан ошол маптардын кураторлору бар, Манас атанын куратору. Ошону тактайын, арыздарды көтөрөйүн. Бизге арыз көп түшөт. Именно сиз айткан арызды көтөрөйүнчү. Результаты кандай болгон мен сизге билдирем. Азыр мэрияга барам анда сизге. Келиңиз. Макул. Эже, мен мэриядан түшүп баратамын. Сиздер айткан Досматов Камчы Султан Муратович деген 5-күнү кел, 5-күнү сүйлөшөбүз дейт. Ошол эч кандай жооп бербеди. Телефон аркылуу келиңиз, жоопту берем деди. Бирок эми келгенден кийин жоопту берген жок. 5-күнгө дейт. Ошо 5-күнү Кудай кааласа иншалла мен Бишкекте болуп калат экенмин. Алланын өкүмү менен. Ошону айтып коеюн дедим эле. Сиздерге айттым го, бул жактан эч кандай майнап чыкпайт. Баары бир. Бул жактан эч ким жооп бербейт, эч ким карабайт. Лучше Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке кат жолдоп берсеңиздер, мен ошол жака эле алып барып берейин. Анан ошол жактан мамлекеттик ичкиликтөрдүн көзөмөлүнө алынып, тапшырманы жестко берсе, анан булардын анан кийин ишин мамлекет деңгээлде караса, ошондо жакшы болот. Азыр бул жактан мага сен кимсиң, тиги бул удостоверениең көрсөт, ты никто деген сөздөрдү айтып, кыскасы ошондой. Анан могу жерде Садыр Жапаров Нуркожоевичке жазган катыңыздар да бар экен, мынакей. Бул дагы мага берип тастап. Азыр ушул жерден кыскача сүйлөп бере турган ким бар? Жок, интервью бербей эле биринчи изилдебейсиңер. Жок, ким берди десе, мага дагы ушундай адамдар чакырып берди дешим керек да. Кыскача могу жерде сүйлөп бере турган ким бар? Ушул могул неме боюнча, Жаныбек байке боюнча кыскача эле. Жамааттын атынан ким сүйлөйт? Ушул жерде кыскача сүйлөп берип койсоңуздар. Десем анан айтасың. Мен сүйлөп берем. Сиз сүйлөп бересиз. Саламатсызбы? Сиздердин могул ишканаңыздардын толук неме атын айтып Биз койсоңуздар. мына номер 4 Манасата муниципалдык башкармалыгынын кошумча кеңсеси, экинчи офиси да мындай айтканда. Биз ушул Манасата номер 4 муниципалдык башкармалыгына башчы болуп келген Чолбонбаев Жаныбек Токоевичке биз биринчи келгенде өзү мыйзамсыз келип, мыйзамсыз замдарды алып, өзү промой жетекчи промой өзү эме кылбай, духу жетпей бизге толко замды иштен алдыргандан кийин бизди бухгалтерди зам кылып, бизге карама каршы кылып, кварталарды ылдыратып, биримдикти жоготуп, эч мындай собрание кылыштан коркот бизденчи. Сабатсыз болгонуна байланыштуу биздин ушул 4 жылдан бери офисте иштеп жаткан компьютерди дагы интернетин өчүрүп койду. Могу компьютердин. Компьютер азыр ушу данный интернет өчүп турат. 383 сомду эме кылып туруп өчүрүп койду. Мен сизди түшүндүм. Сиздердин ишканаңыздын жамааты канча адам? Примерно 12 адам. Примерно 12 адам. Ошол сиздин тиги Чолпонбаев Жаныбекке нааразы башчыларыңызга нааразы болуп атасыздар, а? Ооба. Мен текшертип бергенмин го ошондо. Сизге айтканмын го. Ооба. Эми ушуну айта бериш керек да, ушундай адам өлтүргөн адам кандай иштейт, ана мына деп жаза бериш керек эле акмакты. Салам алейкум, ака, кандайсыз? Жакшы. Кече мэрияга барсам, алар айтып атпайбы? Тиги Жаныбектин судимости жок экен, таза экен депчи. Буну доскональный текшерсе чыгат да, бирок. Доскональный текшерсе чыгат да, потому что мен да адвокатмын да, менен мурунку башчымын. Бул мындайда мен баягы немен гана текшерткенде чыккан да, буну чыгып, буну тяжкий телесный повреждение дейт да. 101 статья экен, а? Денеге оор залал келтирүү менен соттолгон. Бул бирдени уруп, мындай айтканда бир мүчөсүн жок кылган да. Ошонун негизинде ардымен бүлөсем айтат да, өлгөн деп атат, анысы мен билбейт экенмин. Бирок фактически бул соттолгон. Буну
конкретный иштен текшерсе бул эми мындай болот да, баягы 5 жыл эле 10 жыл эле мөөнөтү өткөндөн кийин соттуулугун жоюу деген статья бар да. Ошо менен жоюп койсо болот. Жоюп койсо мындай текшерткенде не судим деп чыга берет. А бирок досконально текшерип, бул мурда соттолгон туда-сюда деп досконально текшерте турган болсо бул чыгат. 101 статья деп турат да. 101 статья. О, 101, мурунку 101 статья. Мурунку эски статьяда да, 101. Азыр эми олар башкача болуп калган. Бирок тяжкий телесный повреждение десе азыр эми чыгат, только 101 эмес, башкача болуп чыгат да. Азыр Ош шаарынын мэриясына караштуу муниципалдык башкармалыгынын башчысы болуп иштеп аткан турбайбы тиги Жаныбек ака? Анан бунун диплом номер 6 Манасатта аймактык башкарманын башчысы болуп иштеп атат. Анан бунун дипломунда дагы вопрос бар дейт да, подозрение бар дейт. Бул ал боюнча менде жок, менде макул. Жок, ал боюнча. Түшүн. Болушу мүмкүн. Аны да текшертип коюш керек. Ал как раз президенттин саясаты болуп жүрүп атат коштар. Текшертсе болот да, жазып туруп текшерилет. Кудай буйрса аны дагы текшертет. Ошо диплом менен анан могу судимость. Анан бул келгенден бери могул жерде муниципалдык ишканада иштеген кызматкерлердин баардыгы нааразы болуп атат. Бир 15 адам кетсин деп атат да буну. Буну менен биз иштеше албайбыз дейт. Өкмөт ошону айтып атпаймынбы? Эл нааразы, ишкана нааразы, коллектив нааразы. Бу энеңизгендер эмнеге кармап отурат мен билбейм. Өзү кыйратып иштебеген болсо, мурда менен мурун иштеп, ошо жерде премияларды жеп койгон болсо, аны баары айтып атса, анан эми билбейм, анан эмнеге кармап отурушат. Бул эми азыр открытый эле мактанып жүрөт экен. Мен $5000 берип туруп мэриядан баары сатып алганмын деген сөздөр деле бар да. Бул конкурстан мен ушуну сатып алдым, мени эч ким ала албайт иштен деп ачыктан ачык жүрөт. Анан эми жемина кыйратып иштей берсе, биз просто мага обидно болуп атканы, биз ошончо Манасаттан ошончо кылып жакшы кылып койгонду баары өлтүрүп атат да. Айтып атат, баардыгы айтып атат. Мен жөнүндө ошо коллективден сурасаң айтып берет да, мына кандай иштегенде десең, ошо любой элдин адамдар айтып берет кандай иштегенин. Айтты. Мен го ладно кеттим. Мен замым бар эле, күчтүү иштеген бала эле. Мен ошону коюп кеткенмин. Ошону да ол бирок жакшы иштеген адам пул бербейт. Акча бербеди, аны койбой коюшту. Ошондой болуп атат. Баягы акча берген долбоёбду, преступникти коюп коюшту да. Ошонун баардыгы нааразы болуп атат, сиз айтканда. Баардыгы. Буну эми жогору жакка жеткизиш керек болуп атат да. Ошого мен кетип атам ошо. Будай берсе. Барып келдин укам. Себеби дегенде булар жаза берип бул мэрин деле значит алып алган чын да эми ошон үчүн кетирбей атат да. Болбосо 1 айдан алабыз деди, 3 айдан алабыз деди. Канча өттү? Никакой результат жок. Манасата көтүнө кирди. Иштен дагы башкадан деле жок. Иштеп атат. Түшүндүм. Кудай буйрса Садыр Жапаров Нуркожоевич менен Камчыбек Ташиевке жеткен. Бир том мага арызды жазып беришти мо жамаат. Кудай буйрса баары жакшы. Рахмат. Макул. Сизге дагы рахмат. Макул. Болот. Алла ыраазы болсун. Гүлбаркан эже, могул сиздер жазган арызды мен азыр президенттин аппаратына алып келдим. Азыр мен тапшырамын. Анан сиздерге байланышамын. Эжеке кечиресиз, коюучу Кулова Гүлбаркан Жумановна деген эжеке, бул мамлекет кызматкер. Ушул жамааттын атынан могу президентке арызды беришти да. Могу доверенность. Нуркожоевич Садыр Жапаров мырзанын президенттин аппаратына катты тапшырдык. Кудай буйрса эми жообун беришет. Мыйзамдын чегинде чара көрөт деген ойдомун. Колумдан келгенче аракет кылып атам. Бул жактан башынан аягына чейин иликтөө жүргүзүп, бул маселени чечип коеюн десем менде эч кандай полномочия жок. Ош шаары номер 4 Манасата муниципалдык аймактык башкармалыгынын башчысы жанагы 101 статья менен соттолгон. Дипломунда дагы күмөн бар. Чолпонбаев Жаныбек Токоевич боюнча ал кишиге коллективдери баары нааразы болуп атат. Андан сырткары прокуратурага Ошто мэрияга арыз жазган, 1 жылдан бери эч кандай жооп ала албайт. Мэрияга барсам качып эч кандай жоопту берген жок.
Тиги Жаныбек байкеге барсам, ал дагы эч кандай жоопту берген жок. Эми ушундай бут тоскоолду, коркутуу, үркүтүү, анан жалгыз эми бардыгына эле алың жете бербейт экен. Ошол эгер мүмкүнчүлүк болгондо мен бул маселени бир күн, 2 күн ичинде чечип коймокмун. Өкүнүчкө орой андай нерсе болбойт атат. Эми ошого карабастан колдон келгенче аракет кылып атабыз иншалла.